Чолпон Талипбектин макияжсыз жүзүн көрдүңүз беле? Асель Кадырбекова онлайн той өткөзгөн жатабы? Назира Айтбекова өзүнөн бир топ кичүү балага турмушка чыгабы? Жумок Тогудаев азында Айгерим Расул кызы атасы Расул Маматкуловдун жашоосун көрсөттү. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына Сузакта күйөөсү аялы сабаган окуя боюнча үн катты. Анда бул окуя болгон, болот жана боло берет. Жакшы эркектерди кызыл китепке киргизиш керек деп жазган. Мен аял затына болгон зордук зомбулук жөнүндө өзүмдүн жеке оюмду билдирейин деп чечтим. Анткени дүйнө жүзүндө 35% айым. Бул демек ар бир 3-чү айым сексуалдык жана физикалык жактан өзүнүн жакын эркектерден, күйөөсүнөн же болбосо жигитинен зордук зомбулукка кабылган айымдар экен да. Өзгөчө кыргыздарда биз аялдарды сыйлайбыз, аял эне аял жар дейбиз, бирок биздин оюбуз экинчи орунда турат. Биздин оюбузду айтсак бул эң баш болуп кетиптир дейт. Бул көп сүйлөйт деп айтат. Тарбиябызда да ошондой. Эркектики туура, эркектикин сен туура кылып жасашың керек. Ошол себептерден бизди уруп жатканда, бизди сабап жатканда видеого тартылбай калганы канча, тартылганы бирөө. Биз таң калбай эле коюшубуз керек, бул Кыргызстанда болуп атат деп. Бул биринчи жана акыркы жолу эмес. Бул нерсе боло берет жана болуп келген болот дагы да. Анан эң алсыз өзүнө ишене албай калган эркек гана кол көтөрөт. Эркектерге эмес, өзүбүзгө ишенгенге үйрөнөлү. Өзүбүздү сүйөлү. Ырчы Чолпон Талипбек өзүнүн Instagram баракчасына видео жүктөп, бетимди косметикадан тазалайлыбы? 18 жашымда күнүгө ушундай боюнчумун. Азыр концерт, той, съемка болбосо такыр косметика жолобой калдым деди. Ал эми сиз көп боюнгон кыздарга кандай сунушуңузду берет элеңиз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасына 2 миллион адам топтоп, эми онлайн той өткөрсөмбү деп турат. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарий жазып, видео менен бөлүшүңүз. Жумок Тогудаев азында Айгерим Расул кызы атасы Расул Маматкуловдун жашоосун көрсөттү. Баардан кызыгам, көпчүлүгү сурап жатат, курорттосуңбу деп. Жок. Ата-энемдин үйүндө, шаардын четинде, атамдын фазендасындабыз. Ушундай бир керемет жердебиз. Келгиле, чай ичкиле. Ысык чай, көк чай. Назира Айтбековага жаш активист Орозбек Осмонов сүйүүсүн, сезимдерин айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebooktагы жеке баракчасына жазып чыкты. Сүйүү жашка карабашына эми ишендим. Назира Айтбекованы көптөн бери жактырып жүрөм. Макул болсо колун сурайын деп жатам. Үйү жок деп ойлобоңуз. Менин Эмаком курулуш компаниясында 3 комнат үйүм бар. Урматтуу достор, жардам бериңиздер деп баяндама жазып койду. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.